Саламатсыңар балдар. Biz бүгін силер менен кыргыз тил сабагын өтөбүз. Бүгүнкү өтө турган темабыз айрым үнсүздөрдүн айтылышы жана жазылышы. Биздин кыргыз тилинде балдар айтылышы жана жазылышы ар башка болгон үнсүз тыбыштар бар экен. Аны биз кантип аныктайбыз? Биз бул сөздөрдү сөздүн уңгусуна карап ажыратып алсак болот экен. Азыр теманы жакшыраак түшүнүп алуу үчүн биз силер менен төмөндөгү текстти окуп чыгабыз. Учпоочу канаттуулар. Биз куш десе эле асманда уччу канаттууларды эсибизге салабыз. Дүйнөдө уча албай турган канаттуулар да бар. Ишенбейсиңерби? Тапкылачы. Алар төө куш менен пингвин. Төө куш Африка жеринде жашайт. Канаты кыска жана кичинекей. Пингвиндер болсо Түндүк муз океанында жана Антарктидада жашайт. Бул жерлер сөзсүз суук жерлер. Пингвин сууда абдан мыкты сүзөт. Ал күндүз да, түнкүсүн да суу түбүндө жашай берет. Текст аябай кызык экен, Демек бизде учпоочу канаттуулар дагы бар экен. Демек канаттуулардын баары эле уча бербейт экен. Учпай турган канаттуулар демек төө куш менен пингвин экен. Эми балдар, мына ушул тексттен биз азыр айтылышы жана жазылышы башкача болгон үнсүздөрдү издейбиз. Биринчи эле сүйлөмүбүздө биз куш десе эле асманда уччу канаттууларды эсибизге салабыз деген сүйлөмдө уччу окулушун угалы? Уччу. Демек бизге бул жерде ч, биринчи ч тыбышы ш болуп угулуп атат. Ошондойбу? А бирок жазганда эки ч тыбышы катар жазылат экен. Уччу. Биз буну кантип аныктайбыз? Уччу деген сөздүн уңгусу ажыратабыз. Бул бизге окуганда мына ушундай угулат, бирок биз бунун уңгу мүчөгө ажыратканда мынтип ажыратат экенбиз. Демек жазылганда уччу болуп эки ч катар менен жазылат экен. Бирок окуганда уччу болуп окула берет экен. Дагы пингвиндер болсо Түндүк муз океанында жана Антарктидада жашайт. Бул жерлер сөзсүз суук жерлер дейт. Бул жерде сөзсүз деген сөздү биз укканда кантип угабыз? Албетте сөзсүз деп угабыз. Сөзсүз. Демек биз ойлошубуз мүмкүн. Бул жерде эки с тамгасы катар жазылат деп. Жок. Биз буну уңгу мүчөгө ажыратканда бунун уңгусу сөз. Сөз деген тамга уңгусу болуп, ага сөз деген мүчө уланып, сөзсүз болуп жазылат. Ал эми айтылганда сөзсүз эки с тамгасы катар жазылгандай болуп угулат экен. Демек балдар, биздин бүгүнкү темабызды түшүндүңөр деп ойлойм. Демек айрым үнсүз тыбыштардын айтылышы жана жазылышы. Мына айтылышы болсо, бул жазылышы экен. Анда азыр теманы бышыктоо үчүн көнүгүү иштесек. Достор, биз канаттуулар жөнүндө эмне билебиз? Алардын кандай түрлөрү бар? Мисалы, учпоочу канаттуулар. Аларга пингвиндер да кирет. Пингвиндер учпоочу деңиз канаттууларына кирет. Алардын бүгүнкү күндө 18ге жакын түрү бар.
Бул канаттуулар сууда жакшы сүзөт. Алар саатына 5 километрден 10 километрге чейинки аралыкты басып өтөт. Жалпысынан күнүнө 27 чакырым сууда сүзүп, суунун тереңинде 80 мүнөткө чейин тура алат. Пингвиндер эндемик канаттууларга кирет. Алар бир гана муз каптаган Антарктидада жашайт жана кээ бир океан деңизге жакын аймактарда кездештирүүгө болот. Алар узагы менен 25 жыл жашайт. Балдар, учпоочу канаттууларга төө куштар да кирет экен. Төө куш канаттуулардын арасынан эң чоңу. Анын бойунун узундугу 270 сантиметрге жетсе, салмагы 150 килограммга чейин жетет. Бул канаттуу кургак аймактарда таркалган, мисалы Африка, жакынкы чыгыш аймактарында. Төө куштар топ-топ болуп жашайт. Ошондой эле бул канаттуу аябай бат чуркайт. Саатына 60-70 километр аралыкты басып өтөт. Жана 3,5-4 метр узундукта кадам таштайт. Алар көбүнчө өсүмдүктөр менен азыктанат. Кээ бир учурларда гана курт кумурскаларды жейт. Мына достор, бүгүн учпоочу канаттуулар жөнүндө аз да болсо билип алдык. Балдар, бул таблицага көңүл бөлсөк. Бул жерде сөздөрдүн айтылышы боюнча берилген, бизге жазылып берилген. Биз ошолордун уңгусун таап, андан кийин жазылышын тууралап жазып, андан кийин ошол сөздөргө сүйлөм түзүшүбүз керек экен. Карагыла, кайсы сөздөр экен? Бул айтылыш экен, бүгүнкү дейт. Бүгүнкү, ушчу, сөзсүз, күмбү. Анан кийин чымбы деген сөздөр берилиптир. Кана ушулардын уңгусу кайсылар экен? Карап көрөлүчү. Балдар, ойлонуп бүткөн болсоңор, азаматсыңар, жаздыңар, анда бул жактагы таблицаны карасак. Демек, бүгүнкү деп айтылган сөздүн уңгусу кайсыл экен? Азаматсыңар, бүгүн дейт. Жакшы, бирок бул сөз өзү, бүгүнкү деген сөз, бул күн деген сөздөн алынган. Бунун уңгусу бул күн деген сөздөн алынганда бизде бүгүн деп дагы айтылып жүрөт. Демек уңгусу бүгүн, жазылышы бүгүнкү. Ың деп угулган тамганын ордуна демек ны
тыбышын жазат экенбиз. Бүгүнкү. Эми ушуга эле сүйлөм түзүп койсок. Бүгүнкү сабагыбыз кызыктуу өттү. Демек, бүгүнкү деген сөзгө сүйлөм түздүк. Кийинки сөзүбүз ушчу дейт. Ушчу. Бунун уңгусу уч, ушчу. Ш деп угулган тыбыштын ордуна ч тыбышы жазылат экен. Сөзсүз. С деп угулган тыбыштын ордуна з тыбышы жазылат. Бунун уңгусу сөз экен. Күнбү. Азыр күнбү же түнбү дейбиз, Демек, м деп угулганы менен биз анын ордуна н тыбышын жазат экенбиз. Анткени анын уңгусу күн. Түнбү деген сөздө түн, уңгусу. Ошого карап биз н тыбышын жазат экенбиз. Чынбы. Чынбы. Биз бул жерде м тыбышын угуп атабыз, бирок уңгусун алганыбызда уңгусу чын. Чын деген сөз экен. Ошондуктан бул чынбы деп жазылат экен. Ал эми окулганда чынбы деп окусак боло берет экен. Демек, ушул сөздөрдү катыштырып балдар сүйлөм түзүп коебуз. Biz азыр бул жердеги таблицага карасак, бизде бул жерде сөзсүз деген сөз берилген. Карайбыз. Мына ушул сөздөн биз дагы сөздөрдү, башка сөздөрдү жаратсак болот экен. Жана аларга ошол жаралган сөздөргө сүйлөм түзөт экенбиз. Мен бир мисал айтайын. Сөзсүз. Бул жерде биз сөз деген алсак болот. Сөз деген сөздү алсак болот. Сөз. Биз бүгүн сабакта жаңы сөздөрдү үйрөндүк деп сүйлөм түздүк. Кана өзүңөр ойлонуп көргүлөчү. Сөзсүз деген сөздөн дагы кандай сөздөрдү жасасак болот? Ойлонобуз. Ойлондуңарбы? Азаматсыңар анда. Демек, биз сөзсүз деген сөздөн төмөндөгүдөй сөздөрдү жасап алсак болот экен. Карайбыз. Сөз, сүз, мында турат. Үз дейт. Бир нерсени үзөбүз, Өз. Сүзүү дейт. Сууда сүзүү деген сөз бар, Үзүү дейт. Анан өзү деген сөздөрдү жаратсак болот экен. Дагы ойлонуп көрүп, силер мындан да көп сөз жаратсаңар болушу мүмкүн. Эми ушул сөздөргө сүйлөм түзөбүз. Сүз. Асан сууда сүз. Асан сууда сүз деген буйрук сүйлөм экен. Алтынай алмадан үз. Бул дагы алтынай алмадан үз деген буйрук сүйлөм түзүлүптүр. Андан кийин өз деген сөзгө өздөн чыккан жат жаман. Өзөктөн чыккан өрт жаман деген бизде кыргыз элинин макалы бар, Демек, ошо макалдан алыныптыр. Сүзүү. Сууда сүзүү ден соолукка пайда. Демек, балдар, силерге абдан керектүү сүйлөм экен, Сууда сүзүү ден соолукка пайда. Үзүү. Окуучулар алма үзүүгө жардамдашышты. Демек, окуучулар алма үзүүгө жардамдашышты деген сүйлөм өзү. Өзү жасай албаган бирөөгө үйрөтө албайт деген сүйлөм экен. Демек, балдар, биз бир эле сөзсүз деген сөздөн мына ушундай сөздөрдү жана сүйлөмдөрдү жаратыппыз. Бизде бул жерде айтылышы жана жазылышы ар башка болгон тыбыш кайсыл эле? Азаматсыңар. Бул жерде з деген тыбышы угулганда же айтылганда с болуп, сөзсүз болуп угулганы менен жазылганда з тыбышы жазылат экен. Балдар, биз бүгүн айрым тыбыштардын, айрым үнсүз тыбыштардын жазылышы жана айтылышы жөнүндө түшүнүк алдык.
Үйгө тапшырма өтүлгөн теманы кайталап, биз азыр сөз жараткан сөзсүз деген сөзгө тыбыштык талдоо жүргүзүп келесиңер. Анда эмесе балдар, бүгүн сабактан жакшы нерселерди алган болсоңор, мен абдан кубанычтамын. Силер сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.